көчө Садырбаев менен жогору чыгып атканга чоң аракка жетпеген. Мондай бир воркаут зона балдар аянча менен салынып калыптыр. Качан салынган билбейм, азыр интернеттен чукулап байкап көрөбүз. Бирок мен ойлойм бир башкысы 1-2 жыл болсо керек деп, азыр көрөлүчү абалым 1-2 жылда кандай болуп калыптыр. Чыракчылары бар экен эле. Бирде бирөөдөн жок болуп кетиптир, сынып кетип, бирөөсү үйдүн калаңдап жатат. Бул жаман көрүнүш аябай. Өзүнсү серпинчек үзүлүп, монтайлап коюштур. Осы бөлүмөн экен жакшы эле. Таштанды көрүнгөн жерде жатат, карабаган. Урналар толтура экен, тет жерде чоң мусорный бак бар экен. Мына урналар көрүнөт, толтура урналар. Нафтада эле толтура. Бирок өкүнүчтүүсү бул жерлерде бүт семчке чыккандар. Мындай көрүнүш. Айтып беребиз го, тиги мэрия иштебей атат, депутаттар иштебей атат, тиги иштебей атат депчи. Бирок биринчи ирет ошону айткан жакшы бирок ошого жараша биз өзүбүз дагы мындай, өзүбүздү туура алып жүрүүнү дагы мындай маданияттуулукту, культура ушунун баарын билдирип алсак жакшы болот эле. Мындай жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн буюмубуздай көрүпчү. Анан бизге мындай көп эле бирдемкелер салып беришет. 1 жыл, 2 жыл талкаланып, каралбай өлөт да.